Бюджет боюнча мыйзам долбоорун талкуулаган депутаттар кызыл чеке болушту. Көмтөрдөн түшпөй калган каражаттар үчүн өкмөт башчына жарга такашты. Бишкекте Кытайдагы кыргыздардын жапырт камалышы тууралуу жыйын өттү. Абалга кыргыз бийлиги кийлигишүүгө чакырылды. Кыргызстан дүйнөдөгү коррупциялашкан өлкөлөрдүн катарына кирди. Өлкөдөн күн сайын паракорлук боюнча кылмыш иштери ачылып жатканы буга далил. Бишкекте Кытайда камакка алынып жаткан кытайлык кыргыздардын жагдайына арналган жыйын өттү. Ага интеллигенция өкүлдөрү, коомдук ишмерлер, активисттер, кытайлык кыргыздар катышты. Уюштуруучулардын айтымында Кытайда камакка алуу 2016-17 жылдары башталган. Мурда белгилүү адамдарды, окумуштууларды кармаса, азыр жапырт камалууда. Учурда камакка алынган кыргыздардын саны 50 миңге жетти деген уюштуруучулар бул маалыматтарды ар кайсы булактардан тактаганын айтышты. Кытайдан келип кыргыз жарандыгын алган Алмамбет Осмон уулу бул маселени көтөргөндөрдүн өмүрү коркунучта экенин белгилеп, камакка алынган жарандар эч себепсиз абакта жатканын билдирди. Буга чейин Кыргызстандагы кытайлык кайрылмандар ал жактагы тууган уругунун дайын дарегин билүүгө көмөктөшүүнү кыргыз бийлигинен өтүнүшкөн. Жакындары түрмөдө экенин айткан 10 чакты киши 26 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жазган. Бул жерде кейбиреулөр туура эмес түшүнбөсүн. Тиякта жанагы экстремист, анан террористтик, анан динге байланышкан деп айтып атпайбы? Маселе андай эмес. Динге эле байланышкан маселе болсо мындай болбойт эле. Анткени кыргыз менен казактар айтып атат 500 миңден 700 миңге чейин казактар азыр лагерде экендигин аныктадык деп атат. Кыргыздар 50 миңдей болсо, ошол кыргыздардын 5%дары мечитке барбайт жума намазга. Биз жакшы билебиз тияктагы. Намаз окугандар чанда эле. Дин жөнүндө түшүнүгү жок кыргыздар толтура. Көпчүлүк эле арагын ичип эле жүргөн кыргыздар деле бар бир жагы. Экинчи жагынан дагы мындай карап айта турган болсок, профессор Мамбет Акун ыры кыргыздарга хит болуп, кыргыздардын гимнинен кийинки эле биздин мамлекеттик гимнибизден кийинки эле эмеге айланып кетти. Асмандан жамгыр болуп төгүлдүк биз, ааламга ак кампакчан көрүндүк биз деген ыры 16-жылга коюлган эстеликте тиги ата бейиттин ар жагында жазылуу турат. Ошол киши мына 2 айдын жүзү болду камакта. Лагерге камалды. Андан башка ошол сыяктуу окумуштуулар биз көбүн билбей атабыз. Билгендерден мисал үчүн Аалы Сүйүнбай Акчий оданынан Манас изилдөөчү, бул кыргыздардан кыйла мындай төбөсү көрүнүп калган окумуштуу жигит. 2016-июлда кармалгандан бери белгисиз. Балким канча жылга кесилди, аны биз биле албайбыз. Аалы Сүйүнбай белгисиз кетти. Менин бир тууган иним Нурманбет Осмон уулу 77-жылы туулган тележурналист, акын. Кытайда кыргыздарга кыйла таанылып калган акын жигит. Ошол эле Аалы Сүйүнбайлар кармалган учурда 2016-жылы июнда кармалган. 2-3 айдан өтпөй эле кабар келди, 13 жылга эркинен ажыратылган. 13 жылга. Эч кандай себеп жок. Ал кезде байланыштар анча-мынча баягы толук жабыла эле учур болчу. Урук туугандарымдан кайра эле тактап сурадым. Себеби эмне экен? Кармалгандын себеби эмне? Ошондой эле 13 жылга эркинен ажыратылгандын себеби эмне деп сурасам, себебин айтып бере алышпайт экен. Кытайлык кыргыздардын арасында толук бир үй бүлө мүчөлөрү камалып кеткен учурлар көп. Кытайлык кыргыз учурда Кыргызстан жарана Иса уулу Сейитбек камакта жаткан туугандарын санап көзүнө жаш алды. Кытайлык кыргыздардын айтуусунда эл аралык басылмалар жазып чыккан 50 миң кыргыз камакта деген сөз чын болушу мүмкүн. Себеби акыркы маалыматтарга караганда 45 миң адам жашаган Акчий оданында 22 миң киши камакка алынган. Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов Кытайдагы кыргыздардын абалын талкуулаган жыйынга катышып, маселени жеринен иликтеп келиш үчүн Кытайга барып келүүгө аракет кыларын убада берди. Эртеңден баштап Кытайда дайыны чыкпай жаткандардын жакындарын кабыл алам. Кытайга барып келүүгө аракет кылам, деди Мамытов. Акыйкатчы ошондой эле фактыларды авайлап сүйлөөгө чакырды. Ал эки өлкө ортосундагы ынтымакка от коюп калышыбыз мүмкүн деп эскертти. Мамытов Кытайга барганда атайын лагерге алып барууну Кытай бийлигинен суранаарын кошумчалады. Мен иштөө салган адам бул менин бир туугандарым.
Султан жасын, Орзалы жасын, Шайып жасын, Турганалы жасын, Мамет жасын, Жақып жасын. Ошондой эле дүйнөдө эң сүйүктүү болгон перзент үчүн жүрөк канын аябаган энекем Маржан жасын, Сура жасын, Аклай жасын, Каншай жасын, Кытай эл республикасынын жараны. Кытай эл республикасынын Кызыл Суу Кыргыз автоном облусу Акчи айылында жашаган тургундар 2016-жылы 6-айдан баштап эч кандай күнөөсүз камалып, саясий лагерлерге камалып кеткен. 2,5 жылдан бери такыр кабарын ала албай келем. Албетте Кытай жергеси Ганседа менин киндик каным танып, мага билим берип өстүргөн жер. Менин 5000 жылдык тарыхы бар Кытай эл республикасына эч кандай наразычылыгым же кандайдыр бир жаман оюм жок. Тек гана алардай себепсиз саясий лагерлерге камалып жаткан тургундардын тезирээк чыгарып берүүсүн жана үйлөрүнө келишин сурайбыз. Россияда шылуундук менен камалган Леонид Маевский Кыргызстанга экстрадициялансын. Мындай талапты активист, укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров коюп, Кыргызстандагы Россиянын элчилигинин алдына митингге чыкты. Токтонасыров Россиянын өзүндө кылмыштуу иштерге катышып жүргөн аферист Леонид Маевскийдин жалган көрсөтмөсү менен Кыргызстандагы эң кадырлуу саясатчы абакта күнөөсүз отурат. Минск конвенциясында жазылган нормаларга ылайык Россия бийлиги биздин өлкөдөгү мыйзам бузуучуларга көз жумуп койбош керек. Ошондо гана Россия бийлиги гумандуу экенин көрсөтө алат. Анткени Өмүрбек Текебаевдин баркы бир гана Кыргызстанга эмес, дүйнөгө белгилүү, деди жарандык активист. Ал эгемен Кыргызстандын түптөлүшүнө көз каранды эмес мамлекет болуубузга өзүнүн өмүрүн арнап койгон адам. Канчалаган эмгектер жазылып атат. Ал жөнүндө абдан сонун бийик тондогу сөздөр айтылат. Анын баары жалган эмес, колдойм. Бирок тагдыр ошондой экен, бул Сүрөткө окшогон бөлөк бир мамлекеттин шылуундарынын биздин Ашанын тиги бандасы, кылмышкер, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев атаандаштыгы чыдабай, аны жок жерден каралап туруп абакка отуруп койгон өзү бул эч тарых кечирбейт. Ал тез аранын ичинде акталып чыгыш керек. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында бюджет тууралуу мыйзам долбоорун талкуулаган депутаттар ызы-чуу түшүп кырылышты. Депутат Алтынбек Сулайманов 2019 жылдын республикалык бюджетинин аткарылышын өзүнчө караш керек болчу деген оюн айтып, спикер Дастан Жумабековду сындады. Айрым депутаттар дагы 2017 жылдын бюджетинин аткарылышын 19 жылдан бөлүп караш керек деген пикирлерин билдиришти. Мирлан Жээнчуроев 17 жылы баары шайлоого чуркап кетип, өлкөнүн экономикасы каралбай калган. Кумтөрдөн 600 миллион сом түшпөй калган. 17 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча счетту суроо жооптордун негизинде кароо зарыл, деди. Бул ойду депутат Бокоев дагы айтты. Ал 150 миллиард сомдон ашуун акча каралган. 2017 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча отчетту үстүртөн эле өтүп кетпей, жакшылап карап талкуулаш керек экенин айтты. Депутаттар бюджет боюнча кыйла талаш тартышып, бүгүн түнгө чейин болсо да иштейли деген сунуш киргизишти. Жылды бирге алып келгенден кийин баары бир аралашып кеткенге ушундай мүмкүнчүлүк, ушундай шарт түзүлүп калды. Бул жерде урматтуу төрага, сиз өкмөт алып келгенде отдельно алып келгиле деп сиз кайтарып беришиңиз керек болчу. Раз алып бергениңизден кийин чогуу карала берсин деп. Аралашып кетет азыр суроо, ошон үчүн ушул кеткен багытыбыз азыр түрлөр. Азыр табло менен кете берели. Биз калабайбыз баары аралашып кетет болчу.
17'ni kaldırganımızda 17 men bugünkü gün geç kiretile de geçinde 18-19 mındayla karar alıp oşa menen bugünkü gündü japmakpız. Azır tuura level talaştın gereği yok. Töraga mından keyin mınday çoğu aldırtpay жүрүңүz. Emki жылга чейин эми дагы ким бар ким жок дагы Кудай билет го, бирок эмки жылга ошо эске алыш керекпиз. Мыйзам жол берет экен. Жол берет деп эле сиз ала бергениңиз мындай караш керек сизде. Жол берет экен, мен ошол үчүн койдум. Өзүнчө. А жол бердирбесе да болот беле? Андайга мыйзам жол бербейт. Отдельный карасын десеңиз, карабасын деген мыйзам бар экен, айтып бериңизчи каерде? Мыйзам жол берет, күн тартибинде. А жол берет, конечно, жол берет да, сиз жол берткиңиз келсе жол берет да. Отдельный алып келтиришиңиз керек болчу сиз. Ошон үчүн төрагасыз, сиз бардыгыңыз үстүнөн ошон үчүн отурасыз сиз. Алтынбек, же өкмөткө адвокат болуп алыңыз анда. Жок, бир жолу болгон жокпуз. Мыйзам туура эмес жасадыңыз, сизден кетти бардыгы. Сиз антип күнөөлөөңүз. Ушинтип жүрүп ушуга келтирип атасыңар. Сиз антип күнөөлөөңүз. Бардыгы Күнөөлөйм, туура эмес айтып атсам, туура эмес айттың деп эле айтыңыз анда. Сиз ошон үчүн төрагасыз. Сиз антип күнөөлөөңүз. Мен мыйзам аз бардыгыңыз эмнеде урушуп коюп отурасыз эми. Сунушту киргиздиңиздер, мен сунушту койдум добушка. Ар бир мыйзам өзүнчө турган, урматтуу депутаттар. 3-чү микрофон. Рахмат, мыйзамдын регламент жөнүндө мыйзамдын 72-чи беренесин окуп берейин. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңеш тарабынан ушул регламенттин жоболоруна ылайык 3 окууда толук талкуулоо жол жобосу боюнча каралат. Эгер толук талкуулоо деген эмне экенин билбесеңиз, ал жөнүндө өзүнчө берене бар. Ар бир мыйзам боюнча бир баяндамачы, комитеттин төрагасы кошумча баяндамачы, счетный палата 17-жыл боюнча кошумча баяндама ушинтип отуруп суроо, анан кийин жарыш сөз, анан кийин аягында биз корутундуга мыйзам кабыл алышына келишибиз керек. 3 мыйзамды бир караган кайсыл жерде бар экен? Же бизди бирөө кууп келатабы? Же биз качып баратабызбы бирөөдөн? Мына парламенттин сапаты ушул жерден төрага кетип атат. Мен суранып атам өкмөттөн. Булар айтып атат, бизде эч кандай күнөө жок дейт. Күн тартибине силер ушундай киргиздиңер деп атат. Ошондуктан өзүбүздү жаман көрсөтүп атабыз. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун Кумтөр боюнча Центера менен кол койгон келишими Кыргызстандын кызыкчылыгын коргобойт. Мындай билдирүүнү бүгүн өкмөт башчы Абулгазиев парламентте депутат Жанар Акаевдин стратегиялык келишим боюнча Центера Gold Inc компаниясы менен болгон сүйлөшүү тууралуу суроосуна жооп берип жатып билдирди. Ал келишим күчүнө кириш үчүн биздин да бир канча шарттар бар. Ачыгын айтканда экологиялык, социалдык өнөктөштүк маселеси бар. Көбүрөөк акча төлөйсүңөр. Биз бүгүнкү келишимге макул эмеспиз деп жатабыз, деди ал. 22 ноябрда премьер-министр Центера Gold Inc компаниясынын президенти жана аткаруучу директору Скотт Перри менен жолугушкан. Анда компаниядагы Кыргызстандын үлүшүн сатуу боюнча сүйлөшүлгөн. Канаданын Центера Gold Inc компаниясы Кыргызстандагы эң ири кумтөр алтын кенин иштетет. Центерадагы акциялардын 26,5%-на Кыргыз алтын акционердик коому аркылуу Кыргыз өкмөтү ээлик кылат. Мурдара кумтөрдө 2026 жылы ген түгөнөөрү кабарланган. Ошондой эле бүгүнкү жалпы жыйында депутат Аида Касымалиева өкмөт өкүлдөрүнөн мектепке барбай калган балдар тууралуу сурады. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова 2,5 миң бала эмгектенип жүрүп мектепке барбай калганын билдирди. Анын айтымында кээ бир балдар ден соолугуна байланыштуу мектепке бара алышпайт. Депутат аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жөлөк пул убагында берилиши керектигин баса белгиледи. Жөлөк пул алган балдар тууралуу Өмүрбекова учурда 14 атайын интернат бар. Жалпы мектеп интернаттарында 2999 бала тарбияланууда. Ал эми ушул жылдын 1 ноябрына карата 180 миң бала жөлөк пул алып жатат, деди. Балдарга байланыштуу депутат Айсулуу Мамашева дагы маселе көтөрдү. Ал 2019 жылды балдар жылы деп жарыялоону сунуштады. 30 миңден ашык бала ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген. Мигранттардын балдарына көңүл бурулбай калды. Балдар ата-энелеринен ажырашуусунан дагы жабыркап жатышат. 94% бала балдар үйүндө тарбияланууда. Ошондуктан балдардын көйгөйлөрүн эске алуу менен 2019 жылда балдар жылы деп жарыялоону сунуштайм, деди ал. Если привести официальную статистику по детям в нашей стране, то из 2 миллионов детей более 10 тысяч детей содержатся в детских домах. Почти 30 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. 30% занимаются детским трудом. Дети более чем 800 тысяч мигрантов из Кыргызстана остаются без внимания и заботы родителей. А это все в итоге составляет целое поколение.
Правительством Кыргызской Республики принято немалое количество нормативных актов, программ по защите детей. Однако на практике цифры, озвученные мною выше, лишь увеличиваются из года в год. Кыргыз улуттук университетинде иштеген профессор окутуучулардын арыздаттануусун, андагы мыйзамсыз иштерди депутаттык топ иликтейт. Бул тууралуу бүгүн парламент жыйынында депутат Кенжебек Бокоев билдирди. Эл өкүлү окуу жайдагы жагдайлар, жатаканалардагы, аудиториялардагы абалдын начардыгы, ректордун кемчилиги катары көрсөтүлүп жатканын айтты. Ушуга көңүл буруп, комитет аркылуу жумушчу топ түзүп иликтөөгө албасак, илимдин кандидаттарын, профессорлорду, академиктерди жумуштан алып жаткан дүйнөдө биринчи университет болуп жатат, деди ал. Буга чейин Жусуп Аласагын атындагы улуттук университетинин жаш активисттери аталган окуу жайдагы жагдай тууралуу жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылышкан. Алар университеттин жетекчилигине чарба, окуу жана башкаруу иштеринде мыйзам бузууга жол берип жатат деген кине коюшууда. Андан мурда да бул университеттин айрым окутуучулары нааразычылык акциясына чыгышкан. Бишкек шаардык прокуратурасы мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаарынын Свердлов райондук бөлүмүнүн кызматкерлерине карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана кызматтык жасалмалоо беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлады. Буга аталган бөлүмдүн кызматкерлери материалдык пайда табыш үчүн салык мыйзамдарын бузганы себеп болгон. Тагыраагы алар биринчи топтогу майып жарандын макулдугун албастан анын кол тамгасын жасалмалап, ага патент беришкен. Дагы бир жаранга ЭЭПтин курамындагы өлкөлөрдөн товар ташууга уруксат берген тастыктама жасашкан. Кийинки жаран ушул документтерди пайдалануу аркылуу биримдикке кирген мамлекеттерден Кыргызстанга расмий түрдө товар ташып келип турган. Мамлекеттик салык кызматынын текшерүүсүнүн жыйынтыгына ылайык мыйзамсыз берилген патенттин негизинде 2018 жылдын январь айында Кыргызстанга 119 миллион 228 миң сомдук товар ташылып келген. Ага 14 миллион 307 миң сом өлчөмүндө салык төлөнгөн эмес. Мунун натыйжасында мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилген. Мамлекеттик каттоо кызматынын Чүй облусунун Аламжын районундагы паспорт жана элдик каттоо бөлүмүнүн кызматкерлери 4 адамга мыйзамсыз паспорт берген деп шектелип жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигине маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирмеге караганда 4 адамдын тең ким экени жана кайда жашаары такталып жатат. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын ыкчам иликтөө иштеринин аркасынан жасалма документтердин бири 1993 жылы туулган Шавкат уулу Давлатхождун атына берилгени аныкталды. Бул документ алчу адамдын катыштыгы жок эле туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн негизинде жасалган. Ал эми күбөлүктүн ээси Жалал Абад облусунда 93 жылы туулуп, 1995 жылы 2 жашында оорудан улам чарчап калганы белгилүү болду. Бул маалыматты жергиликтүү бийлик жана маркумдун ата-энеси тастыктады, деп айтылат маалыматта. Факты боюнча кылмыш иши козголду. Анын негизинде Аламжын районундагы паспорт жана элдик каттоо бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы дирекциясы акыркы 2 жыл аралыгында финансылык жана башка тармактарда 10 чакты мыйзам бузууга жол бергени аныкталды. Бул тууралуу мекеменин 2016-17 жылдардагы киреше чыгашасына аудит жүргүзгөн эсеп палатасы билдирди. Сырткы канализацияны оңдоодо 980 миң сом ашыкча иштетилип, коомдук жумуштарда 7,4 миллион сомдук эреже бузуу катталган. Резерв менен бюджетинде 6,7 миллион сомдук жоготуу болгон. Мындан сырткары Бишкек эркин экономикалык аймагынын Ак Чийдеги жана Кара Балтадагы имараттары жана жер тилкелери туура эмес пайдаланылганы белгилүү болду. Чөлкөмдүн курамындагы 16 субъект мыйзам бузуу аркылуу ижарага берилгени такталды. Аудиттин жыйынтыгы боюнча эскертүүлөр жана сунуштар кабыл алынып, жогорку кеңешке, президенттик аппаратка, өкмөткө жана коопсуздук кеңешине жөнөтүлдү. Тергөө үчүн материалдар УКМКга өткөрүлүп берилди. Дүйнөлүк экономикалык форум глобалдык атаандаштык индекси боюнча коррупциялашкан өлкөлөрдүн жылдык рейтингин чыгарды. Анда паракорчулукту кабылдоо индекси ыкмасы менен 140 өлкөдөгү коррупциянын деңгээлине 1ден 100гө чейинки упай менен баа берилген. 100 упай өлкөдө коррупция жок дегенди билдирет. Кыргызстан 29 упай алган. Ошол эле учурда Россия 22, Тажикстан 21 упай алган. Мындан сырткары паракорчулук күчөгөн өлкөлөрдүн катарында Парагвай, Мексика, Лаос, Доминикан Республикасы жана Гондурас бар.